Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сезим жана эмоция. Сезим жана эмоция жөнүндө жалпы түшүнүк. Адам коомдун мүчөсү жана иш аткаруучусу, берүүчү болуу менен бирге анын жаны айрым кубулуштарды мээсинде өзгөчө чагылдырат. Мисалы, сырткы нерселерди, кубулуштарды кабыл алууда кубанууга, кайгырууга дуушар болот. Демек, таасир эткен дүүлүктүргүчтөр адамда ички жана тышкы өзгөрүүлөрдү пайда кылат. Адамдын жашоосунда ар түркүн окуялар болот эмеспи? Бирөө кубанат, экинчиси кайгырат, бир нерсе көңүлгө торлоорлук болуп кубанса, экинчиси жакпай калышы мүмкүн. Кээ бир адамдар бир нерсени жактырбай, мүнөзү келишпей, кээ бирөө кош көңүл карашы мүмкүн. Үчүнчүсүндө бир көрө албастыктар байкалат. Жана башка ошол сыяктуу. Эгерде сезимге, эмоцияга таасир этчү кубулуштарды санаса, сан жеткис болушу мүмкүн. Ушундай оң жана терс кубулуштагы көрүнүштөр сөзсүз түрдө адамдын кабыл алуусунда сезимдүүлүктү, эмоцияны пайда кылат. Кубануу, кайгыруу, коркуу, сүйүү, канаттануу — булардын баардыгы адамдын объективдүү дүйнөгө болгон мамилесинин өзгөчөлөнгөн бир психикалык тышкы көрүнүшү. Мындай өзгөчөлөнгөн психикалык тышкы көрүнүш сезим жана эмоция деп аталат. Эмоция латын тилинен которгондо толкундоо же козголуу дегенди билдирет. Кабыл алууда, сезүүдө, ойлоодо тышкы кубулуштардын айрым көрүнүштөрү, сапаттары, байланыштары, көз карандылыктары чагылдырылат. Ал эми сезим менен эмоцияда адам уккан, көргөн, таанып билген кубулуштарга, бир нерселердин, көрүнүштөрдүн мазмунуна болгон бир адамдык мамилесин көрсөтөт. Адамдагы сезүү жана эмоционалдык көрүнүштөр анын жекече мүнөзүнө, темпераментине, жалпы эле адамдык сапатына байланыштуу. Эмоционалдык көрүнүштөр бул чагылуучу нерселердин өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу жана көз каранды да болот. Адамдар менен курчап турган чөйрөнүн ортосунда ар дайым байланыш, мамиле, карым катнаш түзүлүп турат. Ошол карым катнаш, мамилелер, байланыш, сезим жана эмоция үчүн шарт түзгөн нерсе же болбосо предмет деп коебуз, шарт түзгөн нерсе болуп эсептелинет. Эмоция жана сезим — бул адамдын жеке өзүнө гана тиешелүү болгон психикалык абал. Эмоция жана сезимдин жекече өз алдынчалыгы адамдын мүнөзүнө, эркинин өзгөчөлүгүнө, умтулуусуна, мотивдерине байланыштуу жана ошолор менен аныкталат. Окумуштуу Вундтун ою боюнча сезимден эмоциялык абалга өтөт деген. Сезим менен эмоцияны физиологиялык негизин атайын жүргүзүлгөн психологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында билсе болот. Себеби эмоционалдык тынчсыздануулар нервди козгойт. Ошондой эле ошол тынчсыздануулар ички мүчөлөрдө, органдарда өзгөрүүлөрдү жаратат. Мисалы, эмоционалдык процесстер адамдын дем алуу органдарында, жүрөк кан тамырларынын иштөөсүндө, тамак сиңирүүдө өзгөрүүлөрдү пайда кылат. Корккондо жүрөк тез согуп, кан тамырлардын басымдуулугу көтөрүлөт. Кайгырганда көз жаш пайда болот. Күлгөндө беттин мимикасы өзгөрүп, күлкү пайда болот. Ар бир эмоциялык сезимдеги байкалган көрүнүштөрдү башкарган бул баш мээнин чоң жарым шаарларынын кыртышы. Орус окумуштуусу Павлов сезимдин жана эмоциянын жүрүшүн башкарган жана денеде болуп өтүүчү баардык кубулуштарды башкаруучу баш мээнин кыртышы экендигин тажрыйбалык изилдөөсүндө көрсөткөн. Чет элдик изилдөөлөргө токтоло турган болсок, эмоцияны изилдөө 1884-жылы окумуштуу Джеймстин калемине таандык. Эмоция деген эмне деген статьясында эмоция жөнүндө түшүнүк берген, анын оюн улаган Ланге болгон. Бул окумуштуулардын эмоция тууралуу илимий концепциясына каршы болгондор болгон. Алардын бири окумуштуу Кеннен болгон. Эмоционалдык абал менен дененин мүчөлөрүнүн байланышы жөнүндө илимий теориялардан кийин
эмоциянын психикага жана адамдын жүрүш турушуна тийгизген таасири тууралуу теориялар пайда боло баштаган. Ар кандай багыттагы илимий изилдөөлөр менен таанышып, төмөндөгүдөй жыйынтыкка токтолсо болот. Биринчиден, баш мээнин кыртышы эмоциялык көрүнүштү башкарууда негизги орунду ээлейт. Эгерде мээнин кыртышы чектен чыккан абалда болсо, башкаруу начарлап, борбордук козголуу болуп, адам өзүн өзү кармана албай калат. Үчүнчүдөн, нервтик торможение дейбиз. Жүрөктүн начар иштешин, дем алуунун начарлашын, кыйналууну, алсыздыкты, кысылгандыкты пайда кылат. Бирок канчалык көп изилдөөлөр болсо дагы эмоция жана сезим тууралуу бирдей көз караштагы илимий чечимдер пайда боло элек. Эмоциянын пайда болушу жана анын адамдын жашоосуна тийгизген таасири тууралуу дагы көптөгөн ой пикирлер бар. Бала чактан баштап эле балада эмоционалдык сезим пайда боло баштайт. Анын себеби тамакка, уйкуга болгон канааттангандык же тескерисинче талаптар. Баштапкы этапта бул сезимдер тубаса реакция сыяктуу бир акысыз абалда болот. Бара-бара бул сезим өсө баштайт. Баладагы тубаса реакцияны текшерүү үчүн жаңы төрөлгөн ымыркай баланы өйдө көтөрүп туруп, кайра тез ылдый түшүрсө, баланын чүрүшүп жыйрылганын байкоого болот. Бул ымыркай баладагы тубаса сактануу реакциясынын белгиси. Балдарда бирөөнүн кубанычын, кайгысын бөлүшүү сезими эрте пайда болот. 1 жашка чыга элек бала бирөө ыйласа кошо ыйлашы мүмкүн. Ошондой эле 3 жаштагы бала көчөдөгү ит, мышыкты бирөө урса, урганда оорурун билбейсиңби деп бир ургандарга кыйкырып, бир балада өзүнчө бир алгачкы эмоциялык сезимдер, көрүнүштөр пайда болот. Экинчи этабы дейбиз, бул функционалдуулугу. Ойноп жаткан балага оюндун жыйынтыгы эмес, ал оюндун кыймылдуу иш аракетинин өнүгүшү кызыктыра баштайт. Баланын канааттануусу анын иш аракет кыймылынын аякташы эмес, анын мазмунуна кызыккандыгында. Үчүнчү этабы, бала чоңое баштаганда канааттанууга, алдын ала суктануу пайда болот. Баланын эмоциялык сезими оюн баштала электе эле пайда болот да, оюндун кыймылы, жыйынтыгы да анын кубануу, кайгыруу сезиминин маанилүү болбой, бала ойногонуна гана канааттанат. Курчап турган чөйрөдөгү жолдоштук мамилелешүү, башкача айтканда, биримдик кыймыл аракет, ишмердүүлүк кеңейе баштаганда эмоциялык сезим татаалдана баштайт. Биз жогоруда мисал катары эмоция жана сезимдин пайда болуусу тууралуу кыскача айттык. Эми эксперименттик изилдөөлөрдө баш мээде ырахат алуу жана азап чегүү борборлору жайгашкандыгы байкалган. Бул борбордук байкалышы жаныбарлардын жана адамдын турмушунда эмоциянын мааниси чоң экендигин аныктайт. Эмоциялык кубулуштардын адамдын жашоосуна тийгизген терс таасирлери ден соолукту начарлатат. Экинчиден, эмоцияга бат алдырган адам коллектив арасында кадыр баркын жоготот. Үчүнчүдөн, адамдар менен мамиле түзө албай калат. Себеби билгендер андан оолак боло башташат. Ошондуктан адам эмоцияга тез алдырбоого өзүн өзү тарбиялоосу зарыл. Психологдор белгилеп кеткендей, жүрөктүн иштеши коркуудан, бөйрөк ачуулануудан, каардангандан, ашказан апатиялуу бир басымдуулукта болуудан, стресс, аффективдүү кыймылдар адамды оорукчан, ишке жараксыз абалга алып келет. Эмоция жана сезимдин сигналдык жана башкаруучулук функцияларына төмөндөгүлөр кирет. Чагылдырылышы биринчиден, экинчиден сигналдык дейбиз, үчүнчүдөн козголдуруучу же түрткү болуусу, төртүнчүсү күчүнө келтирүүчү, бешинчи которуучу,
ылайыкталуучу жана коммуникативдүү. Булардын ар бир функциясынын сигналдык жана башкаруучулук багыты бар. Ар бир адам өз эмоциясын башкара билүүсү керек. Себеби ар кандай эмоционалдык көрүнүш өз натыйжасын берет. Ошондуктан өзүн өзү кармай билүү, кызылгандуулук, ошондой эле кыжаалат калтырбоо, жакшы жүрүш туруш, туруктуулук бул жакшы маанайды тартуулайт. Эмоция адамдардын эмгегине, ишмердүүлүгүнө да таасир этет. Себеби ар кандай өзгөрүүлөр жагымдуу же жагымсыз сигнал болуп, ар ким ар башкача кабыл алат. Бул сигналдык багыт психология илиминде сезимдин импрессивдик жагы деп аталат. Импрессивный латын тилинен кыргызчага которгондо көңүлдө из калтыруу дейбиз. Сезим жана эмоция таасир эткенде адамдын денесинде өзгөрүү болот дагы. Бул өзгөрүүлөр кыймыл аракетти башкарат. Бир эле кыймыл аракетте эмес, адамдын бет түзүлүшү, мимика, жаң соосу, жест дейбиз. Денедеги, организмдеги түзүлүштөр эмоционалдык абалдын экспрессивдүү жагы деп да аталат. Экспрессивдүү латын тилинен которгондо сүрөттүү, көрсөтүү дейбиз. Демек, эмоционалдык адамдын бет түзүлүшүнөн, кыймыл аракетинен, ошондой эле кээ бир адамдар кызарып кетип, кээ бирөөлөр болсо бозоруп кетип, ушундай абалга кабыл болушат. Эмоционалдык абалдар кээ бир өзгөчөлүктөр менен да айырмаланышат. Эмоциянын узак убакытка созулушу, белгисиз мүнөзгө ээ болушу, ошондой эле көрүнүктүү маанайсыз мүнөз дейбиз. Кээ бир эмоционалдык абал адамды аффекттик, өзүн өзү башкара албай калуу, өтө интенсивдүү эмоционалдуу реакцияга дуушар кылат. Аффект бул өтө чоң интенсивдүүлүк мүнөзгө ээ. Ошондой эле кыска мөөнөттө пайда болот жана жоголуп кетет. Жогоруда көрсөтүлгөн эмоционалдык сезимдүүлүк көрүнүштөр ар бир адамда ар башкача мүнөздө пайда болот жана байкалып турат. Мындай көрүнүш адамдын индивидуалдуулук сапаты.